Оштуктардын ат бакканын көрдүңөрбү? Менден башканын баары бар экен. Оносунда эмне арпабы будай? Арпа. Оштун Кызыл Байрак деген жеринде жүрөм. Жана шаардын чети экен. Бул жерде жанакы Чубак балбандын аттары турган сарай экен. Ушул жерден бир ат сатылат экен. Ага чейин мен ушул Ошто чабылып жүргөн Чубак балбандын аттары менен жылкы ат сүйүүчүлөрүнү тааныштыра кетейин, өзүм дагы таанышайын. Анан акырында барып ошол сатыла турган аттын маалыматын берели. Чубак иним. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келдиңиз ага. Келдик, рахмат. Аттарды таптап атасыңбы? Бакаласа. Азамасың. Бул кыргыз баласынын каны менен келаткан нерсе да бул аттар, улуттук оюн. Анан бир ат сатылат ушул жерден деп атасың. Ага чейин ат сүйүүчүлөрүнө өзүң чаап жүргөн аттарды бир рет айтып өтсөң да жакшы болот эми. Болду экен. Бул атты айталы. Өзүм чаап жүргөн ат. Каяктан келген? Европадан келген. Ошодан келген. Бизге кунагында келди эле. Кунагында үйрөтүп минип, бычсынан чабып, азыр 5 жаш болду бакаласа. Азыр 2 жылдан бери кыскасы ар кандай жыйынга чабып атабыз. Буяк кулга жакшы тарбиясын келтирип алдык. Акула деп кличка коюп койгонбуз. Ошол менен да ошол чабып келейт атабыз. Байшаган кулагында бир тай $100 таштады бирин арагындык. Максат болсун. Ат 5 нашы ортодо. Барган жерде уят керек. Жакшы. Баштадык. 20 күн болуп калды. Бакаласа бир ноябрьларга даяр болуп калыптыр чабылган. Жакшы экен, Чубак балбанды да жакшы билебиз, интернетте да көрүп жүрөбүз. Анан ат сүйүүчүлөрүнө дагы айта кетсең болот. Мына кайсыл буну азыр минип да көрсөтүп койсоң жакшы болот, Чубак. Себеби сенден кийинки жаштарга, жанагындай атка кызыккан жигиттерге мындай. Бул кайсыл? Бул Лимон деген. Кличка Лимон. Ошо биз миллион деп коет эле, ошодон Лимон деп өзү дагы түс ошого окшошкон үчүн Лимон деп коюп койгон. Бул бою 1.80-де өтүп калат ошолдо. Аябай бойлуу. Нерден тас көрүнүп аткандыр. Чындыгында. Көрөбүз азыр бакаласа. Чындыгында бойлуу чоң экен. Бул бышты 3 жаш. Каяктан деп аттың бунун эмесин? Россиядан келген экен. Биз Үгө Телекеден алганбыз. 20 хозяйындан алганбыз бул жерде. Мына жайы менен как жерди. Бул үйрөтүп азыраак улакка салбадым, бирок эми быйыл бакаласа бастырып атам азыр бир. 10 күн болуп калды. Асканында. Жакшы экен, азыр муну да минип нары бери бастырып көрсөтүп койсок да болот. Быйыл ошондо улакка аралашат экен да? Быйыл ушул экөөнү алмак салмактуу чабабыз. Муну дагы өзүң тарбияладыңбы? Муну бир кол. Бир кол жашынан, Башка эч кимге бериле элек, эч кимге чаптырып элек. Быйыл эми Кудай кааласа элем сурагандар болсо, беришке бир минейин, бир чабайын дегендерге. Кудай кааласа өзүм билип ат башкаргандарга берем. Жакшы экен иним. Кийинки аттар менен дагы таанышабыз. Буларды азыр минип көрсөтөбүз, Турган жери да аябай жакшы жер. Ушундай сарайларды куруп, ушундай аттарды кармаган ар бир кыргыз баласынын эмесине буйрсун дейбиз. Ат сүйүүчү катары. Мен да кызыгып сарайын аралап жүрөм. Азыр бир катар аттар менен таанышып өтөбүз да. Ар бир элдин жакшы жагын көрүү бул эр жигиттин иши. Ушундай жакшы иштерди кылып аткан, атка минет кылып аткан, улуттук ат оюндарды улантып аткан биздин жигиттерге жакшы ой пикирлерди жазып калтырып кетсеңиздер болот. Бул жерде мисалы бир эле аттын түйшүгү өтө бар да, мээнети, багыш, тапташ. Ошондуктан ар бирибиз жылуу пикирди жаза кетели, жигиттер. Ар бир жакшы сөз жазган адамга мына ушундай ат сарайлар, ушундай аргымактар буйрсун дейли.
Чак ошон абыл капталда жүргөн бейлериң окшойт, а? Мына ушунда бейлер. Карачы бейин жүргөн. Арасында эркек кулундар бар экен. Мына Сулайман тоо. Мына жагы Керме тоо экен. Мен ошол жерде Баямандын атын тартып кеттим эле. Керме тоонун түбүндө улак болот экен. Ак бактанын уздары, Керме тоонун кыздары деп Токон Эшбай урдай беле. Ошту карачы. Ордолу ош. Чубак балбанын атын минген видеосунда тартып кошуп кетели. Мына ушундай ат сүйүүчүлөрүнө. Чубак жетесиңби жерге эңилип? Жок, жетпейм. Жетелейбиз. Мага окшогон кичинерактар буга стол коюп мине турган чоң экен да. Мындан уруу калабызбы мындай? Бейсеге коюлдубу? Бейге коюлду, былтыры 5 бейге өзүм койдум беле. 5өдөн бирок урга чыкты. Быйыл да коюлду, быйыл эркек кулун. Быйыл көбүрөөк койду. Эркек кулун түшүп калса куда каласа. Мына ушу бейлерге коюлдубу? Жакшы экен. Эркек кулундар көп болсун. Тукумун улап чубак балбандагы жакшы аттары чыгарсын ушул сарайдын артынан, Чубак эми нары бери бактырчы, эми бир ат сүйүүчүлөрү көрүп кичине шери жазылып купулуна толуп дегендей. Булар биздин кыргыз аттардан эмне айырмасы бар эми? Бакканда, чапканда чок. Жоош ака. Айырмас. Өтө жоош, анан чапканда буларды өтө көпкө миниш керек экен. Суу тоорбу эмне? Суу тоор. Мен мына бир 3 жылдан бери Польша менен алектим экен. Жылда ушулар менен болуп, жылда мына өдөгө минебиз, көбүрөөк бир 2 ай ашык минилет. Өдө ылдыйга минип анан бирок ошодон кийин жүрүп атат. Эртеден кечке эле. Былтырлар жалгыз эле алып барушунда өзүм эртеден кечке ушуну чабат элем. Кыргыз аттай кылып эле. Кыргыз аттай кылып. Түтөт эле. Азыр деле ошондой кылып суу тотобуз, жабылап алып. Кеч киргенде минип. Жакшы экен. Жакшы экен. Бойду кара. Токсаңыз токой бериңиз. Эшиктен батпайт го бул дарбазадан. Анда мына Чубак балбандын экинчи жаңы чыгып келаткан аты менен дагы сиздерди тааныштырып кетейин. Чубак бул аттын өзгөчөлүгүн айтайын ат сүйүүчүлөрүнө. Пейли корсак, Ошо пейилине жараша өнөр баруу деп үмүт кылып атабыз. Кармашып үргөтүп атат экенсиң да? Бул бастырып, суутуп ушу жеңил жылкы. Чыкканда да, басканда да ушу 2 саат барып келгиче. Өпкө жүрөңүз ат. Мына адырларга кандай биздин аттардай элеби өйдө ылдыйга? Сондай эле жүрөт. Ошо өйдө ылдыйда минебиз анан. Түздө минсеңиз булар анча-мынча терлебейт эле. 2 саат басып. Быйыл алып чыгабыз эми буйрса, үмүтүбүз чоң, Кудай кааласа. Эч көрсөтпөй. Алпештеп аткан өспүрүмүздүн бирөөсү. Жакшы аттар көп экен бирок сарайыңда. Быйыл чыгат, көрүп каласызбы? Кудай кааласа улактарын көрөлү, жакшы чыксын, биз дагы айтып деп Чубактын аты таштаптыр деп каналдарыбыздан чыгарып турайлы. Чубак элемес жеке бардык ушул Кыргызстан боюнча балбандардын аттары ийгиликтүү болсун. Бардыгыңардын кызматыңыздарга даярбыз. Атыңыздар таштаса биз сүйүнөбүз. Биз ат сүйүүчүсүбүз. Жакшы экен. Такап көрүлө экен Чубак. Така көргөн, бирок ошого такага жакшы турбайт экен. Баргасын такалайт элек, азыр семиз болуп, кече аракет кылдык, барга кирбейт. Эми 10-15 күн адырда жишип алып, алып түшүп анан такалатып анан алып чыгабыз бериз. Азыр семиз такага эме болбойт. Ийга келбейт. Бул чоң аттардын жеми эмне, иним? Арпабы, будайбы? Бардыгын жейт экен. Аралашпы? Витамин, кыскасы арпа, будай жеген малда будай жейт. Мака кошулган малда мака жейт.
Баарыбыз сабыз айтпайлы койгула. Булар өзү европейс болгону менен мындай табына кыргызча эле тапмайын экен анда. Уддум эле ошондой. Урганда уруп, бастырганда бастырып. Ушул Кыргызча мамиле. өтө корс мамиле буларгачы. Сыламай жок экен. Ошон үчүн минген деме болуп калышат. Дагы урабы сабайбы депчи. Күндө саат 5 болгондо эле безилдеп калышат. Күндө бир мал бастырасың же черезденби? Жок, күндө. Күндө. Саат 5те келебиз болду. Ошо менен кечки саат 10-11лерге чейин отко коюлат. Кыргыз жылкыдай эле, кыргыз жылкы аралаш басылат, ушулар менен эле бирдей эле басылат. Просто сал эт турактарын жабылап алып минебиз көбүнчө. Малар пышат, өздөй ылдыйга минсең пышат экен өзү. Жакшы экен, жакшы аттарың бар экен. Дагы да мындай жакшы аттарың болсун. Иним эми дагы бул сарайда мен көрүп атам 1-2 жөнү. Дагы кайсыл атактуу аттардын балдарынан? Бу жерде Ошто Бека деген бир агабыз бар. Ошонун Герман деген аты бар. Ошонун кулун алганбыз. Пулу күчтүү пулга алынган. Эл билет аны. Кулун да ушунча пулга аласыңар дештилер. Ошону алганбыз ушу жерде. Кудай кааласа быйыл үйрөтүп. Анан кийинки жылы уже жазга быштуу болот. Жазга быштуу болсо анан онду алып чыгабыз, анан көрөсүздөр буюрса. Кудай кааласа. Баягы жакшыларын тергенбиз өзү. Өспүр. Мына эми алдыга деп муну да алдык эле өзү. Ошондой ниетте. Кудай кааласа азыр алдыга иштеп берет деген үмүттө өзү. Ошто бүт эле чоң ат экен. Ооба. Алды артка болбосо кыйын. Арканын аты болуп, алды болбосо кыйын. Ошого алдыга жүргүзөбүз деп алган элек, кыйын чыкса. Сен эмгегибиз текке кетпесин. Ооба. Менет кылып атабыз. Ооба. Менетиң кылгайсың. Кудайдан тилеп менет кылат го. Ооба. Менет кылабыз эми Кудай кааласа. Алла таала үзүрүн берсин. Айтканың келсин. Аттарың байгелүү болсун, жарай берсин, менет кыла бер. Азыр анда Германдын баласын көрсөк. Дагы кайсы бар? Германдын баласы бар. Кыргызстан бир досуман алып келгенбиз, комиссардын баласы бар. Ошол досумдун атында. Сарайда каратып атат. Анан Бишкектен бир карабайыр алдык. Ошко өзү келип, Бишкекке барып Ошко келип калган экен. Кудай кааласа жаңылбадык. Жакшы айтып мактап сатты эле, жарап атат азыр. Айткандай чыктыбы? Ошол адам өзү көрсөтү эле. Алла ыраазы болсун ошо. Ачык айтып саткандаргачы. Азаматсың. Мындай рахмат айтыш дагы. Эр жигиттин иши. Анда көрсөк, досуңдун дагы көрүп койсок. Комиссардын баласыны. Герман дегендин баласы ушул экен, жана Беканын аты. Байыл акта Абдыкалык неге таштап алды? Катар 2 тайга таштады окшойт, базар коргондо. Базар коргондо. Ошонун баласы каласа. Буян иши только жебичи эле турат, башка иш барбы деп турат да. Жебичкенден башка эмне кылат өзү? Жебичкенден башка эмне иш бар мен деп турат. Эми бул иши эми башталат. Каласа. Жакшы ат жүрүп берсин. Герман дагы зор ат. Оштун жакшы аттарынын бири. Досуңдун комиссарын көрөлүчү. Комиссар бул биздин жүрөккө жакын да, бул жаллап аттын. Ошонун бээ менен алган экен өзү. Пул менен. Бул тай окшойт, а? Тай. Анда чоң экен бул. Мунун эне бала кылып алайын десек, досум энесин берди бизгечи. Боз деп берди эле азыр. Эмеде жүрөт. Бейлер мененчи. Баласы берип турат. Досуң айтып кой, буну кармаш керек экен, мунучу. Жоготпой. Жакшы ат болсо керек. Аябай жакшы экен го. Биз алган карабайыр мынау. Мынау болбу? Мынау, а? Эси көрсөм. Ошо саткан адам дагы жарабаса 100 сомго чейин кайтарабыз деди эле. Ошого ылайык эле. Айткандай чыктыбы? Айткандан күчтүү чыкты, Кудай кааласа. Азамат эргул экен, саткан эси. Ар бир аттын характери бар дейт го. Аркасын ошун байлатпайт экен. Бир салып жанагы дарга алып кирип байлайбыз. Бирок ошо характерине ылайык. Иш кылабы? Иши бар. Тай, түзүк эле таштады бул жерге.
Bunu dostlarım gelse ушуну мингиң ашык. Сразу ушуну биринчи ушуну минишет. Арканын атын бер дегенде. Ушуну минейин. Аң дөң сайпай тегиз чуркай тургандай көрүнүп турат го. Карабай. Жакшы экен. Жакшы аттар бар экен. Мына ушул кезектеги көрө турган атыбыз бул дагы өзүбүздүн кыргыз жылкылардан экен. Каяктан келген деп аттың чубак Сузактын? Эмеден, Карадариядан. Карадария. Шердеги бир достум бар. Силерден алып келдим мен. Өзү базарда. Бизнесмен. Атка деле келбейт. Чубак кандай дасың ка? Тынч ака. Пулу чыкса сатып өздейсиң да? Дедиле. Өзү 220 алган. Каласа үйүрү бар экен. Келип, чабып көрүп сарайга любой малды эшиги ачык экен. Чабып көрүп алса болот. Баягы пул санай турганда 300 миң деди. Азыр суутуп минирип башталып атат. 300гө берет, аны 300 десе баягы 250ге сурап, 220 сурап, эме боло берет экен. Өзү мен ошондоймун экен. Түз айтып коем. Ошо 300гө болсо берет да. Ошо келип чабып көргүлө. Чапкандар болсо. Жакшы экен. Өзү чапканыбыз жакшы. Бизде ат көп экен. Ар бирине жакшы көрүп, чекеден алып кала бергенде. Мынча ат жедирип училище дагы. Ооба. Бул Россиядан келген ака. Кличка Боло деп коюп койгон. Боло? Жаман таки. Анан ошо ар биринин характерине ылайык эле. Жакшы мушташат го Боло деп. Ошодон коппайдым эле. Жакшы мушташса керек бу тири үйүрдө деп жана Боло деп койгонбуз. Бул Алла кааласа 5 жаш бул дагычы. Уну былтыр азыраак мен бир эле жолу миндим өзүм. Укаларын миндиле. Быйыл минемен, быйыл убакыт бөлүп. Карьерага келип чабабыз болса. Уну быйыл жазда үйүргө коебуз. Болонун болгону быйыл көрөт экенбиз да. Болуп берсин Боло. Бирок боло тургандай экен көрүнүшүнөн, Характери кабак башы. Жакшы тирик. Азыр Кыргызда экинчи улуттук спорт волейбол болуп калды го. Анан жана атка кызыккандарда экинчи хоббиси кой болуп калды. Ошонусун карындай чубак болгон койго дагы жакшы шарттарды кылган экен. Кой сүйүүчүлөрүнө тартып койло, чубак бул койго кандай кызыгып калдың? Койго кызыгым деле жок экен. Менин сарай салып берген акам бар. Шумкар дегенчи. Ошо бизден чоңубуз ошо кызыгат. Кой мына арашан кой. Атка кызыгуу менде жакшы эле, акам да койго кызыгуу көчүп кетти. Жакшы экен да экөөң эки жак. Жалаң арашан кой алып келдиле. Аластанчы. Пулун мен уган мен деле таңган. Аттан кымбат болуп кетип атат кээ бир койлор чындыгында. Мына кочкор ошо эменин баласы Граф деген кочкор бар экен. Аласташ. Ошону акамдын таныстары подарок этип болсун да келдиле. Анан анауунун линиясын билбейм, ана жаккан. Ошол чоңураак пулга келди булар дагы. Ошо кочкор кой пуштун бардыгы тааныйт. Тааныйт экендегине. Бардыгы. Биз жанагы чагылган эме сыяктуу аттарды тааныгандай булар дагы тааныйт экен да. Ошол кой пуштар тааныйт экен. Жакшы экен. Полный арашан койлор. Жакшы. Быйыл азыр коюлду, мына бөлүндү бояка ону жагына бул эми. Чөл алабыз деген үмүттө турабыз. Кудай кааласа жакшы төлөп берсин. Айткандай, сен атыңдын бизнесиң кыл, мен коюмдун бизнесин кылайын деп мынаяка аденди сарай түшкөн ошого. Койгобу? Аттан ягы кой. Ягы бейкана экен. Мунун ичиби? Чынында бейкамайсың. Жерге эле коюп бейкамайсың. Жакшы экен да. Жакшы шарттарды кылсың, бирок чындыгында. Мынакей. Эми болот деген. Мына эмне кичинараак? Жемкана. 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 Жакшы экен. Мына жерде каябай сонун экен да, сарайга карачы. Биякта баарын көрүнүп турат экен. Жакшы экен, берекесин берсин. Сендей жигиттер көбөйө берсин. Сөрү коюлат экен. Эмнергеби? Күмбүр айтмак шапада да отурганда. Керба ошо тренажерный кылайлы деп атабыз. Турник. Ошол жерден машыгып туруп атты минут бадырга чыгып, анан ары улакка кетип, шарга барып кыймылдабай ошол жерден эле. Эң жакшы, эң жакшы. Эң жакшы.
Чындыгында. Кызыл байрақ. Мына лайылбы? Улакчапчы, она туш ошо биздин улакчап. Мына адырдын түбү, а? Адыр. Ооба, мен ошол жерде Баямандын жана инимин атын тартып кеткем, көк атын. Жак тартып кеттим эле. Кечке мал чалып тур чыккандан кийин Карим ака мен атым өзүм билбейт экенмин, эл көп кызыгып атат. Сатпайм деп сатпай койгон да. Жакшы экен, аябай жакшы жер экен. Ар бир жигитке болсун ушундай жер. Анда ушул ат сатылат экен. Чубак, бул ат тууралуу маалыматты берсең эми. Бул ушу акамдын аты. Ушул минип турган. Ага. Чабы өзү карап. Ушул сарайда. Сарайда карап. Портерин жаңылайм дейт. Акам көтөрүлүп кетти. Анан эмнеде башка деле ошончо ат турат. Ошонун баарын чабып жетишем. Өзүм күн сата берейин чукам. Ишине пулга зарыгып атам. Кулагына кыскасы жооп чабып көрүп алат калы. Кетсе. Анан алган адам жарабай калса, ошо 1 сомго чейин возвратылып берем деп отурат. Кудай кааласа. Чубактын сөзүн тастыктайсызбы? Кудай кааласа. Анда эми жашын боюн тегин айтайлы. Боюн канча деп ойлойсуң? Мен кошулар эмен менен өлчөгөн эмеспиз ака. Канча дейсиз? 55 менен 60-ын ортосу. Ортосу экен. 55-тин 60-ын ортосу дей берели. Ортосу дей берели. Ооба. 55-тен өйдүрөөк, 60-тан ылдыйраак, э? 60-га бар. Азык башы, аттын мүчөсү жайында экен. Түбү кайердин жылкысы экен? Мен өзгөндөн алгам да. Өзгөндөн ошо үйүрүнө, улагына деп берген. Мен бул жерде камп отурам эле. Буям анау сарайдагы яшыктын баарынан эле жеп. Эй, сенин атыңан көрөк жейт, Биз эле өзүбүз жебейбиз, анан аттардын баары жеп эле. Ар биринен бирден чим чыганда да оңор жейби, а? Эти деле жакшы, бая багам дебейт, убара болбойт, кудай кааласа. Даяра, суу түрдө чабышат. Жакшы. Буту колун тартып коеюн. Таза буту кол? Кааласа буту колу таза. Баасын канча деп атасың? Баасын ошо болот. Баасын 300 деп атабыз эми. Барна жоо, а? Бакалар ошол 300. Мен айтып кеттим, ол баягы өтө тайчакалап, аз сургогула. Кыргызча эле сен а? Кыргызча эле. Кичине эме жол жобосун коюп берет. Жол кире чай эмесиндегине, жакшы экен. Кайсы номер сиздики айтылабы? Чок таштап коелу. 700 менен ака. +996 0700 749 94 94. 49 94 94. +996 0700 49 94 94 номерине чалсаңар, мына ушул аттын маалыматын дагы да бастырып коңчу. Кененирээк берет. Кайтыңыз. Теги таза эле кыргыз жылкысы да. Аралашмасы жок, а? Билбейм, карабайыр же аралаш барбы? Жоон жакшы чыгат экен бирок. Жакшы экен. Мына ушул ат болду, достор. Чалып байланыша бересиңер палванга. Төлдү жасаптыр, кырылдап шамал соғып турат экен. Тоонун борунда өтө жакшы экен. Шарттар бул жакта жанагындай күндүз камай турган жерлер окшойт. Бул шарттарын да сиздерге көрсөтүп тааныштырып өтөйүн. Балким ушундай сарай салам деп жүргөн кишилер болсо жардамы тийип калар. Чагылгандан да көрдүм ушундай жерди. Чубак бул кайсыл 20дан окшойт, э? Бул жаргактын баласы деп алганбыз ака, ошо Үмөт алакаданчы. Бул калтараш экен. Чоң экен бирок. Бул жер күндүз камай турган жериң окшойт. Жок, аттарды бу жерге чыгарып, 1-2 бай жайында. Салкында кечирээк чыгарып коюп аттыр эле. 2 сааттан путугум жазып ойногон. Ошого жасалган. Анан ылдый ана бейкана. Наркыбы? Бейсе. Жүрчү, көрөлүчү. Булар ошол жерде чыгып ойноп байра келип. Жакшы экен, жакшы шарттар. Бул азырда камап турасың белерди. Кечке мал камалат, акам жакта көпкедеге түшүп кетет. Жаман жакшы айтышпай нерге. Бирөөгө залал тийгизбей дегине. Мага киргизбей болсун. Жакшы экен.
Анау ким эме комната? Тоқана. Тоқана. Сарайда. Жақсы екен. 89 бар деп. Анда күшті екен. Тұқым жайлы болып кетіп тұрды анда. Мынакей үсті жағынан сарайдың. Ошо быйыл бүттү мына койкама, бейкама, ошон үчүн мына жерлер кичине. Жакшы экен. Мынакей ким ушундай сарай салам десе, ошол видео аркылуу көрүп, пландап салсаңыздар да болот. Мунун нукура кыргызча көрүнүш экен да, мына жагы асказоо, тоо, биягында жылкылар. Жакшы экен. Сарай салганда ака 4-5 сарай мен постоянно ар күнү атын көрүп жүрдүм. Ошодон карап келип, размерлерин карап анан салган элем. Бакаласа жаңылбадык, бирок ортодогу мына динин бөлүнөт го. Эки аттын ортосунда ошону бийигирээк куюш керек. Себеби ат оп берип, секирип, пут илинип калат экен. Бир минус ошол болуп калды, башка сарайдан эч бир минус болбоду. Анан бийиктик жагында бийик кылсына өйлөсүн, 280 болгон салкын болот деп жайыначы. Бийиги жакшы экен, тас салбай. Мен бир азыраак бир 20 сантиметр нары бери болушу мүмкүн, бирок расход. Ошо бийиги баары жакшы болот. Жакшы экен. Болсо дагы бейлериңди да тааныштырайм. Кайсы аттар бар? Каяктан келген? Биринчидеги бул ошо Россиядан келген. Могул бейби? Көккө токтоду. Анын мынабы нарагындагы тоже ошо көккө токтогон көк бей экен. Ооба, көк экен. Жок, бул өспүрүм экен, анын өдөсүндөгү экен. Ошол жерде ана кара бээ, мына жерде комиссардын ошо линиясынан азыр ылдыйда жүрөт экен, мына үй жакта жүрөт экен. Ошо жолдун боюнда жүрөт. Мына ошо кетип аткан ошол азыркы комиссар ошо досубуздан алган ошо. Бияктарында да бар турбайбы? 1 жашар, 1,5 жашка өспүрүмдөр бар. Мына данчак ошол аркада кетип атат. Мына келатканбы? Мына кашка. Мына көк бээ ошол